Арзан дарылар кымбат зыяндарды алып келет. Көпчүлүк адамдар дары ичүүдө жалаң арзан болсо экен, кайсы дары арзан болсо экен, аналогдору кайсы экен деп арзан дарыларды издейбиз. Бирок көпчүлүгүбүз ошол арзан дарылардын айынан кийин кымбат зыяндуу нерселер пайда болорун билбейбиз. Арзан дарыларды ичүү менен сиздер жөн эле ооруну жок кылып, же болбосо симптомду азайтып койбойсуздар. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды өз колуңуздар менен талкалап баштайсыздар. Арзан дарылардын жардамы менен боорду, бөйрөктү, ичек арынды, деги койчу организмди талкалап баштайсыздар. Жыйынтыгында мындай чечимге келесиздер: медицинадагы дарылар бардыгы эч кандай пайдасы жок экен. Ошондон көрө табыптарга барайын, бакшыларга барайын, чөп чарларга барайын, тамырчыларга барайын деп туруп, ушундай баягы өзүңүздөр төмөн деңгээлде турган жериңиздерден ал деңгээлден дагы төмөндөп түшүп кетесиздер да. Ден соолугуңуздарга бул деңгээл кооптуу болгон болсо, бул деңгээлден дагы да кооптуураак, дагы да коркунучтуураак абалга түшүп каласыздар. Ошондуктан ден соолукка келгенде арзан нерселерге кызыкпаңыздар. Ден соолук бул эч бир нерсеге татыксыз нерсе, эч бир баазы жок нерсе. Ден соолуктун кадырын ооруган адам билет. Ошондуктан оорулардан кутулууда жалаң гана далилденген, эффективдүү, коопсуз, оригинал препараттарды колдонуп, оорулардан сакаууга аракет кылыңыздар. Эгерде өз ооруңузду оригинал препараттардын жардамы менен жок кылууну кааласаңыз, анда комментарийге доктор деп жазып кетиңиз.